Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн биз Кыргыз элинин улуттук үйү жөнүндө сүйлөшөбүз. Бул үй боз үй деп аталат. Боз үй биздин ата бабаларыбыздын жашаган үйү. Кана балдар, силер айткылачы? Боз үйдү көргөнсүңөрбү? Боз үйдүн кандай тигилишин, ичин, жасалышын көргөнсүңөрбү? Анда эмесе бүгүн сиздер менен боз үй жөнүндө сүйлөшөбүз. Боз үй кандай үй? Илгери кыргыздар көчмөн эл болгон. Алар мал багып бир жерден экинчи жерге көчүп жүрүшкөн. Ошондуктан аларга жеңил жана тез тигилген үй керек болгон. Боз үй көчүп конууга абдан ыңгайлуу. Боз үй эмнелерден жасалат? Боз үй жыгачтан, кийизден жасалат. Жыгач бөлүгүн усталар жасашат. Кийиз бөлүгүн биздин энелерибиз, уус жеберлер жасап келишкен. Кийиз жүндөн жасалат. Боз үй жылуу жана бекем болот. Кереге боз үйдүн дубалы. Ал жыгачтан жасалат. Кереге жыйылып тегерек болуп тигилет. Ал боз үйдү кармап турат. Уул жана түндүк. Уул узун жыгач ал керегени түндүккө туташтырат. Түндүк боз үйдүн эң жогорку жагы. Түндүктөн жарык түшөт жана түтүн чыгат. Боз үй кантип тигилет? А дегенде кереге жыйылат, андан кийин эшик коюлат, ууктар тагылат, эң акырында түндүк орнотулат. Андан соң үстүнө кийиз жабылат. Боз үйдүн ички түзүлүшү. Балдар, эми биз боз үйдүн ичине көз сап турайлы. Боз үйдүн ичи да өзгөчө тартип менен бөлүнөт. Ар бир буюм өз ордунда коюлат. Төр. Боз үйдүн эң сыйлуу жери төр. Төргө коноктор отурат. Төрдө кооз төшөктөр, шырдактар жайылат. Бул жер эң урматтуу орун. Очок. Боз үйдүн ортосунда очок болот. Очокко тамак бышырылат. Очоктун түтүнү түндүктөн чыгат. Очок жылуу үйдүн жылуулугу. Эркектер жана аялдар тарабы боз үйдүн эки жакка бөлүнөт. Оң тарабы эркектер тарабы, ал жерде ат жабдыктары, куралдар сакталат. Сол тарабы аялдар тарабы. Ал жерде идиш аяк жана тамак аш жасалат. Жыйынтыктап айтканда боз үйдүн ичи тартиптүү жана кооз болот. Ар бир буюмдун өз орду бар. Боз үй Кыргыз элинин акылмандыгын көрсөтөт.